Адамдын денесинен чыккан нерселер, зара, адамдын заңы, усул важып кыла турган нерселер, же дарат сындырып кое турган нерселер бүт бардыгы нажас. Адамдан чыккан заң нажас. Адамдан чыккан зарасы нажас. Адамдан чыккан ириң нажас. Адамдан чыккан мани нажас. Адамдан чыккан кан, денеңден кан чыкса булар нажас. Адамдын денесинен чыккан усулду же таратты важып кылган нерселердин бүт бардыгы нажас. Түшүнүңөрбү? Мисалы тер чыкты, терде чыгат, бирок бул нажас эмес. Тер менен усулда важып болбойт, таратта сынбайт. Түшүнүңөрбү? Терден чыкса, же болбосо көзүңдөн жашакты ыйладың, булар менен таратта сынбайт, усулда важып болбойт. Булар таза. Кайсы нерсе сеңа даратыңды сындырса, же усул важып кылса, алардын бардыгынын өкүмү шариаттан экен нажас. Ошон үчүн адамдан чыккан заң, адамдын зарасы, адамдан чыккан кан, ириң, сары суу, жаман нерселердин бүт бардыгы булар некен нажас. Ошондой эле кусунду ишиңден чыккан бул дагы нажаска кирет. Бул менен таратта саналат, ошондой эле эмне болот? Нажаска кирет.